Саламатсыңарбы балдар? Күн нурундай жаркырап, биз көңүлдүү биз куунак. Биздин максат, биздин иш окуп, жазып, жыргамак деген уран менен математика сабагыбызды баштайбыз балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы теңдеме түшүнүгү, жөнөкөй теңдемелерди чыгаруу. Бүгүнкү сабакта теңдеме түшүнүгүн алабыз, жөнөкөй теңдемелерди чыгарабыз. Өз алдыбызча мисал маселелерди иштейбиз. Математикалык тил менен сүйлөйбүз. Балдар, көңүлүбүздү математика сабагына буруп, мисал маселелерди туура иштегенге аракет кылабыз. 493 мисал. Барабардыктарды байка. Экинчи менен төртүнчүнүн өзгөчөлүгү эмнеде? Байкадыңар балдар? Экинчи жана төртүнчү барабардыктардын өзгөчөлүгү эмнеде экенин? Ооба, аларда бирден мүчө белгисиз бош квадраттар менен жазылып турат. Математикада белгисиз сандар бош квадраттар эмес, кичине латын тамгасы менен белгиленет. Натыйжада А кошулган 12 барабар 20 жана 4 көбөйтүлгөн x барабар 24 тамгалуу барабардык пайда болду. Тамгалуу барабардык теңдеме деп аталат. Теңдемедеги тамгага ар кандай эле маани берүүгө болбойт. Мисалы, k кемитилген 5 барабар 20 теңдемесинде k'га бир гана 25 деген маанини бере алабыз. 25 кемитилген 5 барабар 20 болуп барабардык аткарылды. K'га 25тен башка маани берсек, барабардык бузулат. 25 саны ушул теңдеменин тамыры деп аталат. Теңдеме чыгаруу деген анын тамырын табуу дегендикке жатат. Анда 494 мисалды иштейлик балдар. Силер көрүп турган жазуулардын кайсылары теңдеме болуп саналат балдар? Кайсылары теңдеме боло алат? Ооба, k кошулган 3 барабар 10 жана с кемитилген 5 барабар 20 бул теңдеме деп аталат. Мына биз ушуларды теңдеме дейбиз. Андан кийин 495 мисалды карасаңар, 12 кошулган t барабар 15 деген теңдемени талдоо жолу менен чыгаргыла. Теңдеменин тамырын кандай жолдор менен тапсак болот? Ойлонуп көрөбүз балдар. Теңдеменин тамырын таптыңарбы? Туура. Теңдеменин тамыры 3. 12ге 3'тү кошсок 15 болот. Азаматсыңар балдар. 496 мисал. B көбөйтүлгөн 8 барабар 40 болсун. Мында B барабар 6 десе болобу? Текшерип көрөбүз. B'га 6 деген маани берсек болобу? Теңдемебиздин тамыры 6 боло алабы? Текшеребиз. Теңдемебиздин тамыры 6 болсо, барабардыгыбыз бузулат экен, балдар. Жогоруда айтып өткөндөй, биз тамганын ордуна каалаган саныбызды кое албайт экенбиз. Демек, B'га биз 5 деген гана маани бере алат экенбиз. Биздин теңдемебиздин тамыры 5 экен. 5'ти 8ге көбөйтсөк 40 болот. Теңдеменин тамыры демек 5 болот экен. 497-ни карагыла балдар. Мен сан ойлодум.
ага 7-ни кошсо 18 болот. Мен кандай сан ойлодум? Белгисиз санды А тамгасы менен белгилеп, теңдеме жазып чыгарабыз. Мынакей бул төмөндө көрсөтүлгөндөй белгисиз санды А менен белгилеп алдык. А кошулган 7 барабар 18. Биз Ага 11 деген маани бере алат экенбиз. Демек, теңдемебиздин тамыры 11 болот экен. 11ге 7-ни кошсок 18. Кийинки 498 мисалга көңүл бурсак, 18 бөлүнгөн А барабар 2 теңдеменин тамыры төмөндөгүлөрдүн кайсынысы? Теңдеменин тамырын табыш үчүн ойлонобуз. 2, 6, 5, 9 деген цифралар берилген. Жогорудагы теңдемебиздин тамыры кайсынысы боло алат? Азаматсыңар балдар. Теңдеменин тамыры 9 болот. 18-ди 9-га бөлсөк 2. Теңдеменин тамырын туура таптык. Демек, биз бүгүн сабакта тамгалуу барабардык теңдеме деп аталарын билдик. Теңдеме түзгөндү үйрөндүк. Теңдемени чыгаруу, анын тамырын табуу экенин билдик балдар. Силерге түшүнүктүү болдубу бүгүнкү сабак? Анда 499-500 мисал маселелерди өз алдыңарча иштеп, бүгүнкү сабакты бышыктайсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта тургула балдар. Көрүшкөнчө.